Руслан мырза, мына азыр биз ушул органикалык айчыбар департаментинин Баткендеги департамент башкармалыгында турабыз. Биз негизинен ушул органика саясатын жалпы облустун аймагына фермерлерге таркатабыз да. Фермерлерди окутуп үйрөтөбүз органикага. Азыр мен ушул кандай жумуштар турат, бул боюнча кыскача айтып берейин силерге. Бул жерде эки лабораториябыз бар. Бул жагы биолигин өндүрүүчү лаборатория, биопрепарат жана жесемдик иштер бар. Бул жагда трихадермин деген препарат өндүрүүчү цехибиз. Бул жанагы козу карын илдеттерине, кирпе ооруларын баарын жокулат да. Ошол эки лабораториябыз бар. Мындан сырткары 4 энтомофаг жанагы чымындарды, зыянкечтерди жокулата турган энтомофаг өндүрөбүз да. Менин атым Кубатбек. Өзүм ошо Ысык көл областынын Жети-Өз районунун Сары айылынан болом. Азыркы учурда Германияда ушу Бавария жергесинин Вайнштефан Триздорф деген университетинде магистратура айчаба боюнча магистратурада окуйм. Факультетим агроменеджмент. Азыркы учурда ошол акыркы курста дипломдук иш жазып атам. Дипломдук ишимдин темасы ички көзөмөл инспекция кооператив алыштандын мисалында экономический анализ кылам. Ошо азыркы учурда ошо Баткен жергесине келип ошол кооператив органикалык кооператив алыштанга келип азыркы учурда ошо маалымат алып дипломду баштап атам. Ошону менен биргеликте органика департаменти менен таанышып атам. Азыркы учурда Кыргызстанда бул органика багыты жаңы багыт да. Органикалык айчыбар департаменти да жаңы түзүлдү. Органикага кадам коюп иштеп атканда бүгүнкү күнү негизги көйгөй биздике ушундай жаш кадрлардын жоктугу болуп атат да. Бул келечекте Кудай кааласа Кыргызстандын органика азыктарын дүйнөгө ушул жигиттер таанытат, органиканы ушулар ишке ашырат да. Ошону биз курсанбыз, биз бүгүнкү күнү Койбек тосуп алып, ушул биздин ишкана менен тааныштырып, ошол эле учурда органика менен иштеген фермерлердин иш тажрыйбасы менен таанышып аткан учурубуз. Жакшынакай дипломуну защита кылып келсе, Кудай буйрса, Кыргызстанда органиканы колдой турган ушул жигиттер. Ура! Бул жак ошо биолигин өндүрө турган лабораториябыз. Бул биолигин ошол өзү тирүү микроорганизм болот. Эч кандай химикаты жок. Ушул өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн 20-30%ден жогорулатып берет да. Ушундай бул лабораторияда өндүрөбүз. Бул жерде биринчи биз дистилленген суу чыгарып алабыз. Дистилленген сууду чыгарып туруп, андан кийин ошол биолигиндин өзүнүн кошулмаларын кошуп туруп, ушундай жакшынакай препарат чыгарабыз да. Органикада. Себеби буга чейин фермерлер органика боюнча препарат жокко деген суроо коюп жүргөн да. Департамент түзүлгөндөн кийин ошол фермерлердин суроо талаптары толук камсыз болду. Жесемдик иш да чыгып атат органика боюнча, жанагы козу карын илдеттер менен күрөшө турган препараттар чыгып атат, зыянкечтерди жокулата турган интофактар да чыгып атат буюрса. Толук кандуу органиканы жүргүзүп келген Кыргызстанда шарт түзүлдү десек болот. Бул трихадермин өндүрө турган лабораториябыз. Жабдуулар ошондой эле жабдуулар бар. Трихадермин өзүнүн өндүрүп туруп, бул складта кургатабыз. Мына азыр өндүрүлгөн трихадермин кургатып атат бул жерде. Кургагандан кийин мондай трихадермин өндүрүлөт, бул өзү будайда өндүрүлөт. Анан муну биз сууга аралаштырып туруп фермерлерге жеткиребиз. Анан өзүнүн проценти, өзүнүн дозалары бар, ошол боюнча фермерге түшүндүрүп айтып беребиз. Ошол жанагы алманын паршасы бар, ошондой кирпкой ооруларды, жанагы көкөйчө теплицаларда кирпкой оорулар көп болот, ошолор бүт баары жокулуп, азыркы мезгилде өтө жакшы эффект берип атат. Андан сырткары фермерлер картошка сепкенде, картошкага кошуп туруп сепет атат, бул ошол картошканын чиримдилери бар жана оорулар. Ошолор бүт баары жокулуп, картошка өтө жакшы өндүрүлүп атат да. Ушул биздин бүгүнкү ишканада өндүрүлүүчү энтомофаг препараттар ушулар. Мына азыр айтып өткөн биолигин деген препарат өндүрөбүз. Триходерминдин лабораториядан кирип чыкты, бул триходермин өндүрүлөт. Ушул кирпкой оорулардын бүт баарын жокулата турган жакшынакай касиетке ээ да. Анан трихограмма деген энтомофаг өндүрөбүз. Бул зыянкечтин жанагы жалбырактардын астында эрте жазат өздөрүнүн
жумурткасын таштайт да зыянкечтер. А бул трихограмма ошол зыянкечке өзүнүн жумурткасын таштайт да. Анан буларды өлтүрүп жок кылат дагы, зыянкеч өнбөй калат. А bundan misal için 100% ölbey kalат da, amынан kalgandan kurtlar çıkat. Kurtlar çıkanda, oşo kurtqa karşı biz gabrobrokon деген эндемофа көндүрөбүз. Бул ошо калган курттарды куртка мына биздин габроброкон куртка өзүнүн жумурткасын таштап, алсыздандырып өлтүрөт. Мунун жумурткасы курттун өзүн жеп, кайрадан көбөйүп чыгып, кийинки курттарды зыянсыздандырып жок кыла берет да. Бул ошо жанагы тиши тешип кирип кете турган курттар бар. Мисалы үчүн жүгөрүн тешип кетет, помидорлорду, алмаларды тешип кеткен курттар, ошо совкалардын баарын бул өлтүрүп, чагып жок кылат да. Алтын көз деген бул жанагы баарыбызга маалым жанагы кечинде чыракка келе турган чыңын. Бул жерде өндүрөбүз. Мунун өзү эмес, мунун тукумунан чыккан эмеси бул ушул мындай бүт зыянкеч биттерди өлтүрүп жеп жок кылат да. Бул ушундай эме. Анан амблисейс деген эндемофа көндүрөбүз. Амблисейс бул бүт өсүмдүктүн жанагы согун соруучу биттерди жеп жок кылат. Ошентип органиканы өндүргөнгө буга чейин мисалы үчүн ушул эле зыянкечтерге B58 башка химикаттарды фермерлер себип жүргөн да. А бүгүнкү күнү эч кандай химикат колдонбостон ушул биздин өндүргөн биопрепараттарды, эндемофтарды колдонуп, толук кандуу органикалык таза азык өндүргөнгө шарт түзүлдүк. Биз бул жерде биринчи мынау эмени курттун өзүн өндүрө алабыз. Жана совканы көрдүк го. Куртту өндүрө алабыз дагы. Куртту буга салып туруп, анан жанагы эмелерди габрокондорду коюп жибергенибизде буларды чагып туруп, анан дагы көбөйүп кете берет да. Биз утуру көбөйтүрүп, ушул банкаларга салып, 500 болобу, 300 болобу салып туруп фермерлерге жер жетсе, алар дарактарга өзлөрүнүн экидегиндерине коюп колдонушат. Жан татып койсоң. Амблисейс деген эндемофа көндүрөбүз. Бул эч кандай көзгө көрүнбөйт, бул микроскоп менен гана көрүнөт да. Муну апарып туруп ошо фермерлер эгиндерге чачканда ошол зыянкеч эмелерди, кенелерди бүт баарын жеп жок кылат. Мына өзүнчө кыймылдап турат, мына көрдүңөрбү? Секирип турат. Бирок көзгө көрүнбөйт. Өтө кичинекей. Ушинтип органикалык өндүрүштү камсыз фермерлерди камсыз кылып бергенге аракет кылып атабыз. Кубатбек эмисилер азыр жашсыңар, жакшынакай кесиптин ээси болгонго аракет кылып окуп атасыңар да. Эми бүгүнкү күнү жалпы эле Орто Азия боюнча алганда бул буга чейин элдер азыкты өндүргөндө бул химиялык жана яда химикатты колдонуп үйрөнүп калганда, ошонун негизинде бүгүнкү күнү элде Орто Азияны алганда дагы өтө көп ооруга бул Кыргызстан болуп аткан. Кыргызстандын эли жанагы боорлорун алмаштырып, Индияга барып атышат, Туркияга барып атышат. Ошондой оору көбөйүп кетти да. Ошонун баарын изилдеп көргөндө булар баардыгы ошол туура эмес тамактанган. Туура эмес тамактанууда кандай туура эмес өндүргөндөн болот да. Ошол жөнөкөй эле үйдө помидорду өндүрүш үчүн адамдар яда химикат колдонушат да. А биздин бүгүнкү максатыбыз ошол яда химикатты колдонбогула, бул ушундай зыяндуу нерсе. Анын ордуна мына органикалык азыктарды, органикалык препараттарды өндүрүп койдук. Ушуларды колдонуп туруп органика таза азык өндүргүлө, ушул Кыргыздын генофонду сакталып калсын, генофонду. Ден соолугу жакшы болсун деген максатта ушул органика таркалып атат да. Ошого сен мындан кийин дагы жакшы көңүл буруп, жакшыраак көбүрөөк окуп, ошол эле учурда силерде органика боюнча адистер жок болуп атат, өтө аз да. Ошол келечек силердики жакшы окугула, кыргыз элибиз оорубасын, органика азыгыбыз дүйнөгө чыксын деген максатта иш кылып атабыз.